Азыр бизге ушундай дубаланган сүрөттөр менен көп адамдар кайрылат. Эмне үчүн көз ачыктар дал ошол сүрөт аркылуу адамдарга сыйкырдуу окушат? Жана ошондой эле сүрөт аркылуу Куран менен дем салса таасир болобу? Шариатта дем салуу эрежелеринде адамдардын өзүнө дем салынат, жок адамдарга дуа эле кылынат. Мындайча айтканда, анын кийимине же буюмуна же болбосо анын сүрөтүнө дем салуу бул шариатка туура келбейт. Тескерисинче, дем салып аткан жерлерде наоборот жандуу нерселердин сүрөттөрүн алып коюш керек болот. Себеби пайгамбарыбыз бир күнү үйүнө кирип баратканда Жабирейил периште үйгө кирбей коет. Ошондо айтат: "Жандуу нерсени сүрөт турган жерге периштелер кире албайт, сенин үйүңгө жандуу нерсенин сүрөтү бар" дейт. Ошондо пайгамбарыбыздын үйүндө аттын сүрөтү бар болгондо болот. Пайгамбарыбыз сүрөттү алгандан кийин анан Жабирейил периште кирет да. Ошондуктан жандуу нерсени сүрөттөр аркылуу дем салуу деген бул такыр шариатка туура келбейт. Бирок эмне үчүн көз ачыктар ошол сүрөт аркылуу дуа сыйкырып окуса адамдарга таасир берет? Себеп дегенде, сүрөт, жандуу нерсенин сүрөтү турган жерлерде жин шайтандар көп болот. Жана алар окулган дуаны адамдарды сүрөт аркылуу оңой эле таап барат дагы, ар кандай окулган сыйкырларды ишке ашырыштыгы мүмкүн болот.